Бүгүн Бишкектеги Улуттук тарых музейинде ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын репрезентативдүү тизмесине кирген көкбөрү, ак калпакты жасоо өнөрү жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндары багыттарынын сертификаттары расмий тапшырылды. Сертификаттарды тапшыруу аземине өлкөгө расмий сапар менен келген ЮНЕСКонун башкы директору Одри Азуле, Эдил Байсалов, Алтынбек Максутов жана Садык Шернияз катышты. Мына азыр болсо буякта тарых музейинде биздин бир канча объектилерди көрсөтөбүз. Бул биздин тамак аштан баштап жанагы шырдак, алагиз, калпак, албетте биздин комуз, албетте биздин улуу эпосубуз, Манас трилогиясы, албетте бул бизде Сулайман тоодон баштап Нивакет, Суяб, Саймалуу таштар, ушулардын бардыгы ушул биз өзүнчө эле эми отчет. Биз аны бул улуттук биздин мурасыбыз гана эмес, бул албетте жалпы адамзаттын азыркы учурда байлыгы болуп таанылды. Ошондуктан биздин бул жоопкерчилигибизди албетте жүктү оорлатат. Бул ошондуктан биздин азыркы учурда биз ушундай мурасты жалпы улуттук эмес эле гана бул жалпы адамзатка тийиштүү болгон мурасты биз кандай сактап атабыз, кандай аракетти, кандай ресурстарды биз бияка чыгарып атабыз, бул баардыгын көрсөтүп атабыз. Одри Азуле адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын репрезентативдүү тизмесине кирген материалдык эмес маданий мурастардан атайын түзүлгөн көргөзмө менен таанышып, маданияттын мыкты үлгүлөрүн өз көзү менен көргөнүн кубануу менен белгиледи. 30 жылдан бери ЮНЕСКо кыргыздын маданий мурастарынын сакталышына салым кошуп келе жатат. ЮНЕСКонун негизги ою дүйнө жүзүндө тынчтыкты жана мурастарды сактоо. Караңыздарчы, кандай кооздук турат менин көз алдымда. Салтанаттын аягында Одри Азуле көкбөрү, ак калпак жасоо жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндары багыттарынын сертификаттарын расмий тапшырды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар министри Алтынбек Максутов кыргыз баалуулуктарын дүйнөгө жайылтуу багытында кандай иштер жүрүп жатканын айтты. Одри Азуле айымдын келиши бул биздин мамлекетке чоң көңүл бөлүү деп эсептесек болот. Анткени жылына биз атайын заявка берип, өзүбүздүн баалуулуктарды, дүйнөлүк адамзаттын баалуулугу катары сактап калыш үчүн көптөгөн аракеттерди кылабыз. Мына бүгүнкү алган күчөгүнү биздин мамлекет башчыбыз президентке тапшырылган сертификаттар бул биздин мамлекеттин атынан өткөн мурастарыбыз да. Сагынбай Ороз Багуулунку тапшырылды, мына көкбөрү боюнча тапшырылды, ак калпак боюнча, көчмөндөр оюндары боюнча тапшырылды. Бул биз маданият министрлиги токтоп турбай жылдан жылга сунуштап жатабыз. Бирок даярдап жаткан, сунуштап аткан объектилерибиз абдан көп. Быйыл Садыр Нуркожоевичтин жарлыгы менен былтыр чыккан жарлыкка биз атайын программа иштеп чыктык. Ага жылына 100 миллион сомдон бөлүнүп, тарыхый мурастарды калыбына келтирүү, коргоо жана ордун алып келүү боюнча иштер жүрөт. Кудай буюрса, көптөгөн экспонаттарыбыз, көптөгөн туристтик ошол тарыхый мурастарыбыздын баардыгы реставрацияланса, биздин музейлерибиз дагы, биздин ошол тарыхыбыз дагы көпкө кеңейет деп ойлойм. Бул боюнча иштер байма-бай жүрүп жатат. Министрлик адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын репрезентативдүү тизмесине кыргыз элинин салттуу ордо оюнун каттатууну келечекте пландаштырууда. Асель Романкул кызы, Кыргыз Туусу басма үйү.